Wal munkari. Munkar degeni şeriat inkar kılgan, şeriat tıygan bu jaman işler. Kanday işler? Arak içiyor. Kanday işler? Prosent süt korduk. Geçe bir tuğan aytat, o çuvak acı. Ben prosent boyunca sizden sorayım dedim. Sura, İslam'da kanday bank? İslam'da mınday bank boladı. Mınday bank boladı. Şu emne üçün aram? Ben ayttim, şunda bolsa aram, mınday bolsa aram desem aytты. Meni negedir kanattandıra algan joksuz deydi. Men kanattanbay atam, sizden sözünüz meni toyguzay albay atat deydi. Ana men aytdım, Kur'an'da aramda aytkanda aytsan söz bütöt, birok adam kangandığı jakşı kanattandıralıp bolgon. Men aytdım, tuğanım. Bizdin dinimizde birinci mesele bir tuğandık degen mesele orun aladı. Bizdin dinimizde birinci mesele akça meselesi emas. Akça meselesi etibar kalınat. Böyle andan burada adamgerçilik, adamçılık degen mesele etibar kalınat. Misal üçün 100 so'm aldın bir İslam emas banktan. Al 10% benen berse kayra kaytarganda 100 so'm kaytarıp berişin gerek. Sen bankrot boldun bu, bolgon joksun, bayırması jok. Aga төлөп бересин, жерде чокуң менен жер газ тапсаң да төлөп бериң милдеттүү болот. İslam bankında бирөө 100 so'm берсе айтат, түшкөн пайданы мынча пайызы. 100 so'm тапсаң 50 so'm бересин, 10 so'm тапсаң 5 so'm бересин, мисал үчүн. Бирок ошол адам банкротко учурап калса, аны төлөп бербейт. Бул эмгегине күйөт, бул акчасына күйөт. Өзү банкрот болсо, анан дагы табам деп алып, анын жашап аткан жалгыз үйүн, сап ичкен жалгыз үйүн сатып берсең, анда кана биздин ортобуздагы бир туугандык. Досум дос элең бозо сүзгөндө, кайдасың досум эми коон үзгөндө дейт. Ушундай сөз бар экен. Илгери эки дос бар экен, бири чөлдүк, бири тоолук. Чөлдүгү коон эгет экен. Кышында тоолугу бозо салат экен. Бозо деген bir болбоор тамагы бар. Анан бозо салганда келет экен, досум деп, анан ушу жайында коон бушканда бизге барасың деп бозону ичип, тартосуруп, анан кетет экен. Анан ошентип бозонун сезону бүтүп, жаз келип, жай келип коон бушканда, анан коон издегени барып анан барса эле досу жок эмиш. Досум дос элек бозо сүзгөндө, досум каяктасың эми коон үзгөндө деген ошондон калыптыр. Ошол сыяктуу акчанын башында жакшы болуп, мамилелеш болуп иштеп атабыз, анан банкрот болуп калганда жаман көрүп таап бересиң дейт. Ал болбойт. Адамгерчиликке туура келбейт, туура. Акча маселеси эсептегенде бул адилетсиз. Мунун күнөөсү жок. Бул акча берди, акчасын алыш керек эле. Туура, сен түшүнгөнүң туура. Болгону сенин мээңи кичине ыйман менен жууп жибериш керек болуп атат. Акчанын эсептеринин бардыгы туура келе бербейт бизге. Бизге ыймандык, адамгерчилик, бир туугандык деген мамиле биринчи орунда туруш керек. Ошондуктан шариатта кээ бир маселелер сенин акылесиңе туура келбесе, сенин акылесиң жаман деген сөз эмес, болгону ыйман менен айкалышпай калган деген гана маселе келип чыгат, урматтуу бир тууганым. Мункар ошол сүт кордук менен иштешүү деген жана башка нерселер.